2 жыл мурда күтүүсүз келген COVID-19 илдетине Кыргызстандагы көп үй бүлөлөр запкы тартты. Карантиндик тартип менен коштолгон пандемия убагында киреше булагынан айрылып, жумушу жок отуруп калган аял затына өзгөчө кыйын болду. Балдардын билим берүүсүнө, тарбиясына көңүл бөлүү жагы үзгүлтүккө учурап, дүйнө жүзүндөгү эл сыяктуу эле чоң сыноону баштан өткөрдүк. Бул туурасында бүгүн мамлекеттик органдар менен эл аралык уюмдардын эксперттери катышкан жыйында айтылды. Эми пандемия учурунда жол берилген калпыстыктар бир сыйра талкуудан өткөрүлүп, элге кызмат көрсөтүү жаатындагы кемчиликтери так аныкталат дагы. Кыргыз Республикасынын өлкөнү өнүктүрүүнүн 2026 жылга чейинки улуттук программасына жазылат. Адистер байкап эске алган толуктоо сунуштарынын баардыгы министрлер кабинетине жөнөтүлүп, алдыда аткарыла турган иш-чаралардын курамына киргизилет. Өзүңүздөр билесиздер, билим берүүдө, жана дистанттык окууда дагы көп балдар маалымат албай калды. Ошол эле убакта ковид убагында дагы көп балдар жана суицидке да барышты. Зордук зомбулуктар көп болду. Балдарын таштап ачкачылык болуп, кедейчиликтен да, жакырчылыктан дагы проблемалар болду. Ошол дагы жазылган. Атайын ошо социалдык коргоо боюнча кандай материалдык жардам болот, ошол эле убакта социалдык кызматтар дагы кандай өнүгүп, ар бир жерлерде өздөрү мамлекеттик органдар кандай маалыматтарды бериш керек, кандай кызматтарды бериш керек деп.